28 ноябрдын маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Мектептерде акча чогулткандарга айып салган демилге парламентте колдоо тапты. Жогорку кеңештин депутаттары 27 ноябрдагы жыйынында мектептерде окуучулар менен ата-энелерден акча чогултууга тыюу салган демилгени 2 жана 3 окууда жактырды. Эми мыйзам долбоор президенттин кароосуна жөнөтүлөт. Мыйзам долбоорун демилгелеген депутат Миргүл Темирбаева долбоор мектепте акысыз билим алуу укугун камсыздоо, мыйзамсыз акча чогулткандарга жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыкканын белгилеген. Ал мектептерде мыйзамсыз акча чогулткандарга 20 000 сом айып салууну сунуштоодо. Мектептерде мамлекеттик фонд түзүү үчүн жеке жактарга 40 000 сом, юридикалык жактарга 60 000 сом айып салуу жазасы каралууда. Былтыр президент мектептерде мыйзамсыз акча чогултууга жана алардын алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салган жарлыкка кол койгон. Кийин Минкап мектепте мыйзамсыз акча чогултууга тыюу салган токтом кабыл алган. Саламаттык сактоо министрлиги медиктерди кемсинтүү үчүн жазаны күчөтүүнү сунуштады. Министрлик медиктерди коргоо максатында кылмыш жана укук бузуулар жөнүндө кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгеледи. Документ коомдук талкууга коюлду. Авторлордун айтымында өлкөдө жарандар медицина кызматкерлерине оозеги чабуул жасаган жана кол көтөргөн учурлар көбөйдү. Бул медиктердин коопсуздугуна гана коркунуч алып келбестен медициналык жардамдын сапатын да төмөндөтүүдө. Дарыгерлер, медайымдар жана башка медицина кызматкерлери бейтаптар менен алардын жакындарынын, ал эмес чоочун эле адамдардын физикалык агрессиясына кабылууда. Зомбулук медициналык жардамдын сапатына терс таасирин тийгизүүдө. Анткени ал стресстик абал жаратып, дарыгерлерди өз милдеттерин аткаруудан алагды кылып, дарылоодо жана диагноз коюуда каталарга алып келиши мүмкүн, деп жазылган документтин түшүндүрмөсүндө. Демилгечилер медицина кызматкерлерине урматсыздык көрсөткөндөргө 10 000 сом өлчөмүндө айып салууну сунуштап жатышат. Ошондой эле алар медиктерге жасалган кылмыштар үчүн кылмыш кодексиндеги 2 беренеге өзүнчө жазаларды кошууну да демилгелешти. Ага ылайык медицина кызматкеринин саламаттыгына жеңил зыян келтиргендер 50-дөн 100 000 сомго чейинки өлчөмүндө айып төлөөгө же 6 айдан 1 жылга чейин коомдук жумуштарды аткарууга милдеттендирилиши мүмкүн. Муну менен катар күнөөлүү адамдын белгилүү бир ишмердүүлүк менен алектенүүсүнө 3 жылга чейин тыюу салынышы ыктымал. Бейбаштык үчүн да ушундай эле айып салуу сунушталууда, 50-дөн 100 000 сомго чейин. Ошол эле маалда беренеде 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы да каралган. Демилгечилер мындан тышкары медиктерди жаңжал учурунда туура жүрүм турумга үйрөтүү, аларга укуктуу жардам берүү, келтирилген зыян үчүн кенемде төлөө, ошондой эле видео көзөмөл камераларын жана коркунуч жөнүндө кабарлоочу атайын баскычтарды орнотуу чараларын сунуштап жатышат. Буга чейин Сүйүнбек Өмүрзаков милиция кызматкерлерине, дарыгерлерге жана сотторго кол салгандарды жазалоону сунуштаган. Анын айтымында мындай учурлар көп катталып, жыйынтыгында муктаж жарандарга өз учурунда жардам көрсөтүлбөй калууда. Президент Садыр Жапаров кыргыз авиакомпаниялары Евробиримдиктин кара тизмесинен чыгышы мүмкүн деген пикирин айтты. Президент Садыр Жапаров кийинки жылы кыргыз авиакомпаниялары Европага учурда тыюу салган EU Air Safety List тизмесине чыгышы мүмкүн экенин билдирди. Мамлекет башчынын айтымында чектөөлөр алынгандан кийин кыргызстандыктарда Европа өлкөлөрүнө түз учуу мүмкүндүгү пайда болот. Акыркы жылдары авиациялык коопсуздукту жакшыртуу, эл аралык стандарттарды киргизүү жана инфраструктураны модернизациялоо боюнча жүргүзүлгөн жигердүү иштер чектөөлөрдү алып салуу мүмкүндүгүн кыйла жогорулатты, деди президент. Жапаров Osman Airlines авиакомпаниясы Airbus'тын A320 жана A321 үлгүсүндөгү 2 учагын лизингге алууну пландап жатканын кошумчалады. Анын айтымында бул учактар Бишкек-Париж, Бишкек-Берлин жана Бишкек-Лондон багыттары боюнча каттамдарды аткарат. Osman Airlines эл аралык Манас аэропорту ачык акционердик коомунун 2023 жылдын июлунда түзүлгөн туунду компаниясы. Алгач Манас эл аралык аэропортунун башкармалыгынын башчысы Манасбек Самединов авиакомпания биринчи кезекте ички каттамдарды тейлей турганын билдирген. Бирок 2025 жылдан тарта компания каттамдарын Казакстан, Өзбекстан сыяктуу коңшу өлкөлөргө да кеңейтүүнү пландап жатат. Буга чейин жарандар ички каттамдарга билет баалары жогору болуп жатканына даттанышкан. Депутат Дастан Бекежов советтик үйлөрдү бузуудан мурда инфраструктура маселесин чечүү керектигин айтты. Эл өкүлүнүн айтымында жакында шаарда канализациялык түтүктөр жарыла башташы мүмкүн, анткени алар өтө эскирген. Ал Бишкектеги бардык суу жана канализация түтүктөрүн алмаштырууга $100 миллион талап кылынарын белгиледи. Биздин канализациялык түйүндөрүбүз эскирди, жакында жарыла башташы мүмкүн. Мына жылуулук түйүндөрүнүн түтүктөрү туруштук бере албай жарылып жатат. Таза суунун түтүктөрү да ушундай болушу ыктымал, деди ал. Бекешев жаңы көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу менен адамдар
депутаттардын саны да кыйла көбөйөрүн кошумчалады. Буга байланыштуу ал шаардык бюджеттен мектептерди, бала бакчаларды жана ооруканаларды курууга каражат бөлүүгө чакырды. Буга чейин мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Нурдан Орунтаев учурда Бишкекте курулуш үчүн жер тилкелери жетишсиз экенин айтып, шаардагы Сталинка жана Хрущевка сериясындагы үйлөрдү бузуп, ордуна көп адамга ылайыкташкан жаңы көп кабаттуу үйлөрдү куруу планын алып жатканын билдирген. Анын айтымында курулуш агенттиги үйлөрдү инвестиция тартып же мамлекеттик бюджеттин эсебинен курууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Реновация программасы боюнча жер тилкесин сатып алууну каалаган инвестор аны базар баасында алуу үчүн алгач тиешелүү органдарга кайрылышы керек болот. Андан кийин үйдүн жашоочулары менен өз алдынча макулдашат. Парламент милиция кызматкерлерин видеого тартууга тыюу салган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Депутаттар парламенттин 28 ноябрындагы жыйынында милиция кызматкерлерин видеого жана сүрөткө тартууга тыюу салган мыйзам долбоорун дээрлик бир добуштан колдошту. Документтин кабыл алынышын 61 депутат колдоп, жалгыз Дастан Бекешев гана каршы добуш берди. Аны талкуулоо учурунда демилгечилердин бири Сүйүнбек Өмүрзаков мыйзам долбоорунда укук коргоо кызматкерлерин видеого тартууга тыюу жок экенин билдирди. Анын айтымында кеп авторлору сүрөттөр менен видеолорду монтаждап, окуянын маанисин бурмалаган учурлар жөнүндө болууда. Бирок Дастан Бекешев мыйзам долбоорунун өзүндө бул жөнүндө эч нерсе жазылбаганын билдирди. Анын пикиринде документ так жазылбагандыктан ал өтө кооптуу. Мен колдой албайм. Камера жарандардын жалгыз чыныгы куралы, деди депутат. Өмүрзаков кесиптешин чагымчылдык менен алектенбөөгө чакырды. Буга чейин Жогорку Кеңеш мыйзам долбоорун кайра кароого жөнөткөн болчу. Мыйзам долбоорунун демилгечилери жарандар сот стүйүндө милиционерлердин сүрөт, видеосун алардын кадырын кетирүү максатында чыгарып жатат деп эсептейт. Документте милиция кызматкерлерин видеого же сүрөткө тартып, аны сот стүйүндөргө жарыялагандарга 5000 сомго чейин айып салуу же 5-тен 7 суткага чейин камакка алуу жазасы каралган. Мындан тышкары депутаттар кылмыш жаза кодексин бейбаштык беренесине толуктоо киргизүүнү сунуштоодо. Анда бийлик өкүлүнө же коомдук тартипти камсыздоо боюнча кызматтык милдетин аткарып жаткан адамга каршылык көрсөткөндөргө 50 миңден 200 миң сомго чейин айып салуу же 5-тен 7 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталууда.